Саламатсызбы Асылзат айым? Кайрадан сиз менен ушул күндөрү кездешип турганыбыз бизди абдан кубандырат. Жашообузда бизди кубандырган көп нерселердин бар экени факт. Жана биздин ошого карата мамилебиз кандай? Сизде ыраазы болуу сезими барбы? Жашоодо ыраазы болуу сезими жок адамдар көп кездешет. Биздин кырдаал өтө оор дешибиз мүмкүн. Же коңшумда бар нерсе менде жок. Өтө толукмун, же өтө эле арыкмын дешибиз мүмкүн. Ошентип биздин оюбуздагы тизменин аягы жок. Бирок кандай деп ойлойсуз? Ыраазы болуу жакшы нерсеби? Жана ошол сапатка ээ болгуңуз келеби? Келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусу бүгүн ыраазы болуу жөнүндө кеп кылмакчы. Ыраазы болуу деген эмне? Жана биз буга кантип ээ боло алабыз? Күнүмдүк эле жашообузда биз ыраазы болууну ойлоп да койбогон канчалаган нерселер бар, туурабы? Баардыгы өзүнөн өзү эле ушундай тартипте уланышы керек деп ойлойбуз. Туура айтасың. Санай турган болсом, манжаларым жетпей турган, мен ыраазы гана боло турган жактар абдан көп. Маселен, көздөрүм көрөт, жыт сезе алам, кулактарым угат, колдорум менен тийип сезе алам, жана башка. Ал эми кээде адам көзү көргөндүн же колу жеткендин баарын алуум керек деп ойлоп алат, чынбы? Бирок дайыма эле анын баары туура боло бербейт да. Жок, албетте жок. Көз көргөндүн баарын каалай берүү адам качан гана түбөлүк тууралуу ойлонуусун токтотуп, ушул убактылуу жердеги жашоого бүт көңүлүн буруп алганда пайда болот деп ойлойм. Ошондо болгонуна ыраазы болуунун ордуна дагы бир нерсе жетишпей жаткандай сезим келип, дагы деген ой келе берет. Мындай ойлонуу адамдарга мүнөздүү. Англис тилинде мындай макал бар экен. Тосмо артындагы жайыт ар дайым шибердүү. Ооба, башкалардыкы бизге дайыма жакшы көрүнө берет эмеспи? Бул биздин пенде экенибизди дагы да эске салат. Денебиз ар дайым алсыз жана жан дүйнөбүз каалаган нерсеге каршы турат. Андыктан кымбаттуу курбум, дене жана анын каалоолору менен күрөшүүдө сиз жалгыз эмессиз. Эми суроо туулат. Биз канткенде болгонуна ыраазы болууга үйрөнө алабыз. Жакшы суроо. Бул мен үчүн ар дайым күрөш. Мага да оңой эмес. Эмеси ардактуу айым. Сиз баамдап тургандай, биздин тема ыраазы болуу темасына байланыштуу. Акча каражатты үнөмдөй билүү же акылмандуулук менен колдонуу тууралуу ой толгоолор менен бөлүшсөк. Биздин жашообузда көп эле жолу качан биз байыйбыз деген суроо туулат болсо керек. Буга улуураак муундагы ата-эне же чоң аталарыбыз биз байбыз, ушунусуна да Кудайга шүгүр дегендерин да угабыз. Ал эми балдарыбыз анда эмнеге муну же тигини каалаганыбызды сатып ала албайбыз дешет. Эгер ушул суроону карай турган болсок, кайра эле суроолор пайда болот. Аны биз эмне үчүн каалап жатабыз? Бизде ошол буюмду алуу муктаждыгы барбы? Же бул жөн эле каалообу? Бул буюмсуз деле жашоого болобу? Же ансыз баары кыйынбы? Азыр эмес, шашпай алууга болобу же шашылышпы? Сиз алууга ашыгып жаткан буюмдун каражатыңыз жеткидей башка альтернативасы барбы? Же ал суроону такыр карагыңызда келбей жатабы? Сиз алууну көздөгөн буюмга жетерлик каражатыңыз барбы? Эгер акчаны дал ушуга жумшап койсоңуз, мындан да маанилүүрөөгү калып калбайбы? Эгер кеп кийим тууралуу болуп жатса, аны сатып албай эле мурункуларыңыздын бирин оңдоп, түзөп кие аласызбы? Же жакын бирөөдөн сурай тура аласызбы? Бул суроолорду өзүңүзгө берип көргөндөн кийин сиз абдан ашыгуу менен алгыңыз келген каалоодон бир азга токтолосуз деп ойлойм. Биздин үй бүлөдө акча каражатка биздин көз караш мындай. Бизге керектүүнү жараткан Кудай ырайымдуулугунун негизинде берип жатат. Ооба, ал үчүн иштеп жатабыз, бул туура. Бирок жалпысынан караганда, мунун баарынын артында бизди сүйгөн камкор атабыз турат да. Иштеп таап жатканыбыз үчүн баары биз каалагандай жумшалбашы керек. Себеби Кудай дал ошол бизге берилип жаткан каражатты туура башкара билүүбүздү каалайт. Демек, колубуздан өтүп жаткан ар бир нерсе акылмандуулук менен колдонулуусу керек. Ыйык жазууда Кудайдын биз ээ болуп жаткан кирешелердин 10% ага арноого милдеттүү экенибиз айтылат. Ошондой эле ыйык жазууда муктаждыкта жашаган адамдарга кайрымдуу болуу тууралуу да насааттар жазылат. Адам качан гана Кудайдын сөзүнө ишенип, аны иш жүзүндө аткара баштаганда гана сөзү менен иши дал келип, чыныгы Кудайга ишенген адамдын үлгүсүн көрсөткөн болот.
Ошондуктан бизге караганда муктаждыгы чоңураак адамдар катары жетим жесирлерге кайрымдуу болгонубуз Кудайдын сөзүнүн аткарылганы болуп саналат. Ыйык жазууда ата энени сыйлоо жөнүндө да айтылат. Сыйлоо дегенибиз алар муктаж болуп турганда кам көрүү дегенди билдирет. Ата энелерибизге эмне керек? Эң зарыл болгон нерселер менен камсыздоо. Карыган абалы үчүн гана алар үчүн кол жеткис болуп турган, ал эми биз үчүн жөнөкөй эле саналган нерселерге муктаж болушат. Каражатыбызды акылмандуулук менен колдонууда дагы биз унутпашыбыз керек болгон бул нерсе бар. Ал салык төлөө. Ыйсанын убагында да салык төлөө болгон. Жана Машаяк ал тууралуу мындай деген. Инжил китеби Матайдын жакшы кабары 22-бөлүм 21-аят. Кесардыкын кесарга, Кудайдыкын Кудайга бергиле. Андыктан салыкты да төлөө биздин милдет. Жумуш адам баласынын өмүрүнүн маанилүү бөлүгүн түзөт эмеспи айым? Эмгектенип жатып адам татыктуу акы алууга үмүттөнөт. Бирок эмгектин ар түрү бар жана ошого жараша акы да бар. Ошого карабастан биз өзүбүз тараптан кандай гана ишке жоопкерчилик албайлы, баардыгын Теңир үчүн жасап жаткандай аткаруу бизге ийгилик алып келет. Ошондон улам биздин жумуш ордубуз Теңирге кызмат кылуу орду экенин да түшүнсөк болот. Эгер бизде жакшы жумуш жана татыктуу айлык акы болсо, жетишкен жашоого карата мамилебиз кандай болуусу керек? Инжилде Тимотейге жазылган 1-катта 6-бөлүм 10-аятта мындай жазылат. Анткени бүт жамандыктын тамыры акча жандуулук. Машаяк жаш бай адам менен сүйлөшкөн окуя Инжилде Матай жазган жакшы кабардын 19-бөлүмү 16-аятында айтылган. Ал жерде жакшы устат, түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн кандай жакшы иш кылуум керек деп сурады. Ал эми Машаяк ага, эгерде жеткилең болууну кааласаң, бар да дүнүйөңдүн баарын сатып, жардыларга таратып бер. Ошондо асманда казынаң болот. Анан келип, менин артымдан ээрчи деди. Бул сөздү укканда жигит капаланып кетип калды. Анткени анын дүнүйөсү көп эле. Билесизби, кымбаттуу угарман, акчанын өзү эч кандай көйгөй эмес. Бирок Ыйсанын жаш жигит менен сүйлөшүүсүндө адамдын акчага болгон сүйүүсү анын Кудай менен мамилесине зор бөгөт экенин байкадык. Адамдын жүрөгү акчага канчалык берилген сайын, адам сөзү менен болбосо да иши менен Кудайга муктаж эместигин көрсөтө баштайт. Дал ошол себептен Ыйса жаш бай жигит менен баарлашуусунан мындай бүтүм чыгарып айткан. Силерге чындыкты айтып коеюн. Бай адамдын асман падышачылыгына кириши кыйын. Дагы айтарым, бай адамдын асман падышачылыгына кирүүсүнө караганда ийненин көзүнөн төөнүн өтүүсү оңоюраак. Ошондо адамда чыныгы көйгөй башталат. Себеби ал баардык жакшылыкты берүүчүдөн алыстоону тандады. Ага караганда акча менен буюмду 1-орунга койду. Тилекке каршы приоритеттер алмашылды. Андыктан сүйүктүү курбум, ар бир ирет бир буюмду алуу суроосу турганда же каражатты кантип акылмандуулук менен колдонуу жөнүндө ой жүгүрткөндө Кудай сөзүнө кайрылып, акылмандуулук менен чечүүнү сунуштайбыз. Ыраазы болуу же акча каражатына карата акылмандуу болуу тууралуу азыркы ой толгоолор баардыгы Теңирден келерин жана аны туура колдонуу бизге берилген жоопкерчилик экенин кайрадан эсибизге салганы жакшы эле болду. Биз качан байыбыз? Биз азыр байбыз. Мен үй бүлөм, балдарымдын болгону менен байбын деп кубаныч менен айта алам. Алдыдагы жана азыктар сабагыбызда биз ыраазы болуунун дагы башка жактарын карап өтөбүз. Асыл зат айым, ушул айтылгандар аркылуу өзүңүздүн кыйынчылыктарыңыз кайсы жагында көбүрөөк экенин байкасаңыз, чыгуу жолун көрүп жүрөгүңүзгө тынчтык аласыз деп ишенебиз. Асыл зат айым, биз жакында эле бир жаш келиндин жашоодогу көйгөйлөрү менен кыялдары тууралуу окуп калдык. Анда ал мындай деп жазат. Бир күнү эртең менен ойгонгондо эле төшөгүмдөн тураарга дарманым жок экенин түшүндүм. Абдан чарчап ойгондум. Өзүмдү бир нече жылга кары сездим. Алдыдагы жаңы күндүн башталып жатканына такыр эле макул боло албай жаттым. Жөн гана туруп буга чейин аткарып жүргөн милдеттеримди кайра баштоого даяр боло албай жаттым. Биринчи эле кезекте мен энемин, ошондой эле ооруп жаткан атамды кароо милдети да менде. Ал эми атамды карап жатканыма карабай, туугандардын да нааразычылыктарын укканда эч түшүнө албай кетем. Кыскасы, жаңы эле башталган күн эч кандай жакшы нерсе алып келбесине көзүм жетип турду. Ал эми сизде кээде ушундай сезимдер болобу? Ошондон кийин мага мындай ойлор келе баштады.
Эгерде мен азыр жаңы кийимдерди, жасалгаларды алсам, өзүмдү бактылуу сезип калар элем. Ал эми үйүмдө климаты кичине салкыныраак жерге көчүрүп бара алсам аттиң. Азыркыдай ысык жана нымдуу эмес жер болгондо, мунун баарына кошумча үй жумушчу жалдаганга мүмкүнчүлүк болсо, ал үйдөгү мен кылчу иштердин баарын аткарса, ал эми күйөөм мага көбүрөөк убакыт бөлүп, белек артынан белектерди берип турса, мен чындап биротоло бактылуу болмокмун. Биротоло? Кандай деп ойлойсуз? Бул аял ошондо чындап эле бактылуу болот беле? Ыраазы болуу, канаттануу же дагы бир синоними топук кылуу деген түшүнүк абдан кызыктуу, чынбы? Бул эмнени билдирет? Бул толук кандуулукту, тынчтыкты, канаттанууну жана кубанычты, тынчтанууну билдирет. Ал эми мунун баарына биз канткенде ээ болобуз? Эгерде сиз жашоо кырдаалыңыздан көз каранды болсоңуз, мисалы каякта жашаганыңыздан, колуңузда эмне бар экенинен, жумушуңуз кандай экенинен ой жүгүртүп көрсөңүз болот. Мен ээ болгондун баары мага туруктуулук берип жатабы же тынчсыздануубу? Азыркы замандын түшүнүгү боюнча адамдар жаңы жасалма денеге ээ болуудан бакыт издешет. Бирок ал дене да карыырын жана бир аз убакытка гана кубаныч берерин ойлошобу? Жаңы кийимдер эскирет, көңүл бурган жакын адамыңыз да түбөлүктүү эмес. Ал эми биз жалдап алган үй кызматчысычы, анын үй жумуштарынын баардыгын аткарып берүүсүнөн жаныбызга биротоло тынчтык алабызбы? Албетте жок. Ыйык жазууда ыраазы болуу тууралуу көп айтылган. Дүнүйөкөр болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Анткени Кудай өзү сени калтырбайм жана таштабайм деп айткан. Жазуунун дагы башка аяттарына таянсак, буюмдар, байлык, тырмакча ичинде көзүбүздү тойгуза албасын так айта алабыз. Ал эми чындап бизди бактылуу кыла алган нерселерди бизге бере алган жаратуучубуз менен тыгыз мамилелешүүдө жашасак, ошондо чындап бактылуубуз. Кудайдын бизди эч качан калтырбай жана таштабай турганын түшүнсөк, ошондо гана тынчтанууда жашайбыз. Абдан кызыктуусу жана кубанычтуусу, биздин жаратуучубуз эч качан адам сыяктуу карыбайт. Анын айткан убадалары эскирбейт. Ага ишенген адамды ал эч качан уятка калтырбайт. Жашооңузда кандай гана жагдай болбосун, ал сиздин жаныңызда. Кымбаттуу айым, ыйык жазуунун Инжил китебинде Тиметейге жазылган каттын 6-бөлүмү 7-аяттан баштап 9-аятка чейин мындай деп жазылат. Такыба болуу жана ыраазы болуу улуу байлык. Себеби биз бул дүйнөгө эч нерсе алып келген жокпуз. Эч нерсе алып кетпестигибиз да белгилүү. Кийгенге кийимибиз, ичкенге тамагыбыз болсо ошого ыраазы бололу. Ал эми баюуну каалагандар азгырылып торго түшүшөт. Кырсыкка жана өлүмгө дуушар кыла турган көптөгөн акылсыз, зыяндуу кумарларга батышат. Жердеги жашоонун кыска экенин унутуп, бул жакта түбөлүккө калчудай ойлоп, жердик байлыктарды ар кандай талаптануу же алдамчылык менен оңго солго чогултуп, бирок андан деле эч кандай кубаныч эмес, тынчсызданууну гана алгандар канча. Кандай жол менен табылбаса да, табылган акча каражатын адатта адам эмнеге жумшайт? Ооба, албетте жакшы нерселерге. Акылмандуулук менен пландаштырылган иштерге да көптөр өз эмгек акыларын колдонушат. Бирок адамдын күнөөкөр табияты да өзүнүн талаптарын коёру бышык эмеспи? Мисалы, алкоголь, баңги заттары, никеден тышкары байланыштар, башкача айтканда ойноштук кылуу сыяктуулар. Булардын ар биринен адам көз ирмемге гана жеткен кубаныч ала алат. Бирок жаман кесепетин катуу тартат. Себеби бул иштер аркылуу адам өз денесине каршы күрөш жарыялады. Акылын, денесин ууландырып, ооруга чалдыгып, анан акыры өмүр менен кош айтышууга туура келет. Ал эми ушул эле Инжил китебинин жакан жазган жакшы кабарынан 14-бөлүм 27-аятынан мындай деп окуйбуз. Силерге тынчтык калтырып жатам. Силерге өз тынчтыгымды берип жатам. Менин силерге бергеним бул дүйнөнүн бергениндей эмес. Кайгырбагыла жана коркпогула. Ыйса берүүчү тынчтык бул биздин Кудай менен элдешүүбүздөн улам берилүүчү тынчтык. Машая Кудай өзүнүн сүйгөн адамдары менен кайрадан тыгыз мамилелешүүдө болуусу үчүн аларды ажыратып турган адамзаттын күнөөсүн өз мойнуна алып өлүмгө барган. Эгер биз Машаяк сунуштаган тынчтыкты кабыл алсак, анда жашоодогу ар кандай коркунуч, тынчсыздануу жана нааразыланууда жашабайбыз. Жана акырында Кудай сөзүндө Ишая пайгамбар жазган китепте 58-бөлүм 10-11 аяттарда мындай жазылат.
ачкага наныңды бергениңде, кыйналгандардын жанын тойгузганыңда сенин жарыгың караңгыда жаркырайт. Караңгылыгың чак түштөй болот. Ошондо Теңир ар дайым сенин жол башчың болот. Кургакчылыкта жаныңды тойгузат, сөөктөрүңдү чыңдайт. Ошондо сен сугарылган бактай, суусу эч качан соолубаган булактай болосуң. Бул кандай гана бизге коюлган сонун шарт, кандай гана керемет убадалар. Таң калыштуу, ыйык жазуу качан гана биз башкалардын муктаждыгы жөнүндө ойлоп, кам көргөндө, өзүбүздүкүн гана эмес, башканыкын кошо кам көргөндө, бизге эч кандай байлык, буюмдар бере албаган тынчтык, ден соолук, акылмандуулук жана башкалар ак бата болуп кайрылып келерин айтып турат. Тынчтык жана ыраазы болуу, канаттануу. Ыраазы болуу кабыл алуу менен өтө тыгыз байланышкан. Жашоо кырдаалыңызды кабыл аласызбы? Кандай гана кырдаал болбосун, эгер сизде таянганыңыз бар болсо, чыгуу жолу да бар экенин билесиз. Ошентип сиздин таянганыңыз ким? Ааламдын жаратуучусу Кудай Теңир, сизди жана мени сүйгөн ата. Сиз ага таянасызбы? Ыйык жазуунун байыркы осуят бөлүгүндө, Мыйзам кайталоо китебинде 33 бөлүм 27 аятта окусак. Сенин башпа анаң байыркы Кудай, сени түбөлүктүү колдор коргойт. Кымбаттуу курбум, ыраазы болуунун формуласы бул таянганыңыз Теңир болсо, анда кабыл алуудан тынчтанууга ээсиз. Асылзат айым, кыйын кырдаалдарга карабастан ыраазы болууну үйрөнгүңүз келеби? Күнүмдүк жашоо түйшүктөрү менен көңүл калууларга карабай, жүрөгүңүздү тынчтык ээлөөсүн каалайсызбы? Анда Кудай сизге жакын экенин, анын сүйөрү тууралуу кабарды ишеним менен кабыл алыңыз. Кудай менен адамзаттын тыгыз байланышта болуусу үчүн Машаяк кымбат бааны өмүрү менен төлөгөн. Биздин күнөөлөр үчүн кун төлөнгөнүнө ишенип, бул ырайымды кабыл алгандар Кудайдын кечирими, түбөлүк өмүрүнө жана тынчтыкка ээ. Инжил китеби Филиппиликтерге катта элчи Паул мындай сөздөрдү жазган. Себеби болгонуна ыраазы болууга үйрөнгөм. Жокчулукта да, молчулукта да жашай алам. Мен бардыгына үйрөнгөм. Ачкачылыкка да, токчулукка да, барга да, жокко да көнгөм. Мага күч кубат берген Ыйса Машаяк аркылуу бардыгын кыла алам. Эмесе сыйыналы. Кудайым, бүгүн биз ыраазы болууга үйрөнүү тууралуу сүйлөштүк. Сенин күчүң менен биздин жашоолор өзгөрсө экен. Нааразычылыктар, көңүл калуулар, ачуу, таарынычтар сенин тынчтыгың, сүйүүң жана кубанычың менен алмашылса деп суранабыз, Теңирим. Амин. Кымбаттуу айым, бул жердеги жашообуздун убактылуу экени жашырылган эмес. Бирок кандайдыр бир себептерден улам биз аны унутуп коебуз. Андыктан бул жердеги биз кылган кандайдыр бир тандоолор түбөлүгүбүздө маанилүү роль ойноорун да унутпасак. Биз бул жерге жаратуучубуздун максаты менен жаралганбыз. Ошол себептен бул жердеги жашообузду маани маңызы менен жашап өтсөк экен. Эмесе уктуруубузду жыйынтыктап жатып төмөнкү аятты окуй кетсек. Бул аят Инжил китебиндеги Матайдын жакшы кабарында 11 бөлүм 28 аятында жазылган. Чарчап чалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле. Мен силерге тынчтык берем. Эгер сиз кыйынчылык астында эч кандай тынчтыкка ээ боло албай жатсаңыз, жараткан Теңир ушул аяттар аркылуу сизди чакырып жатат. Ардактуу айым, сиз менен кайрадан келерки аптанын ушул эле күнүндө, ушул убакта келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусунда кездешебиз. Сак саламатта калыңыз. Мен да сиз менен коштошуп жатып, бизге кат, SMS билдирүүлөр аркылуу суроо сунуш, ой пикир калтырууну эсиңизге сала кетмекчимин.